Сиздерге бүгүн киста тууралуу маалымат берсем, бул киста негизинен доброкачественный опухоль деп коет. Мындайча айтканда, бул бир аз шишип тура берет. Бунун коркунучу барбы жокпу деп бизге көбүнчө суроолор келет. Негизинен бул доброкачественный киста опухоль или иногда кээде учурап калат, бул злокачественный болуп онкологияга өчүп кетиши мүмкүн. Бул кайсыл учурда болот? Негизинен кисталарда бул эндометроидный деп коет, фолликулярный деп коет, дермоидный деп коет, геморрагический деп кисталардын түрлөрү менен бөлүнөт. Бул киста бул нормада биздин энелик клеткабыздын үстүнөн капча, мешок сыяктуу болуп, анын үстүнөн суу каптап калышы мүмкүн. Бул коркунучу жок. Бул менструальный циклыбыз келип бүткөндөн кийинкисинде коркунуч жаратпайт. Ал эми бунун коркунуч болуп калышы мүмкүн. Оорусак, оорубасак 6 айда бир жолу көрүнүп турушубуз керек. Себеби бул киста десек, көп айымдарыбыз көңүл бурбастан, бунун натыйжасынан өзү нормада моундай эле кичинекей боло турган нерсебиз аябай чоң болуп, керек болсо матканын размеринен дагы чоң болуп, 7 айлык баланын боюнда бар баласы сыяктуу болуп, ичим шишип атат, же болбосо бул негизи кистанын оорусу жок. Мындайча айтканда, бессимптомный. Кайсыл учурда көбүрөөк ооруп калышы мүмкүн? Бул менструальный цикл келип калганда бир аз ооруп калышы мүмкүн, а так бунун коркунучу жок. Бул кайсыл убакта киста чоңойт? Постоянное выделение көп келгенде, оор жумуш, стресс, гормондун бузулуусунун натыйжасынан жана ошондой эле биздин ар түрдүү дары каражаттарды көп колдонгондон, эко деп коебуз, климакс учурубузда дарылар, андан сырткары биз атайын бойду бүтүрбөчү дарыларды колдонгондун натыйжасынан да бул киста пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айымдар оорусак, оорубасак 6 айда бир жолу УЗИге түшүп туруңуздар.